көпчүлүк билгендей, майрамдык дасторкон бул адамдын ден соолугуна стресс жана оорчулук келтирет да. Себеп дегенде майрамдык дасторкондо мындай эреже боюнча көптөгөн ар түрлүү тамак аштар коюлат. Анын ичинде мындай зыяндары болушу мүмкүн, пайдалуу тамактар болушу мүмкүн. Көбүнчө бирок зыяндуу тамактар коюлушат да. Бирок ушул эле нерсени чыгармачылык жактан көз караш менен карап, ошого мисалы үчүн пайдалуу кылып жасаса болот да, ошол эле столдучу. Мисалы дегенде бул үчүн эмне кылыш керек? Баарыбыз билгендей эле, майрамдык стол ар кандай азык-түлүккө, тамак ашка жана оор салаттарга толот да, коштолот. Көбүнчө мындай майонез менен даярдалган тамактар болот да. Мисалы үчүн ар кандай салаттар майонез менен коштолот көбүнчө. Бирок ошол эле магазинден сатып алган майонезди, 40% майлуулугу менен сатып алган майонезди курамын өзгөртүп, пайдалуу жакка үйдөн деле жасаса болот да. Мисалы, ошол эле майонезге жылток, жандай горчицадан, анан мындай кандай десем, өзүңөрдүн вкусуңарга келтирип, мындай даамы, табитиңерге келтирип жасасаңар болот да. Эгерде колуңардан келсе деле, салатты деле курамын өзгөртүп жасаса болот да. Мисалы, кандай кылып өзгөртсө болот? Жанагы курамындагы колбасанын ордуна кайнатылган, мындай кандай десем, жалаң майсыз кайнатылган этти туурап колбасанын ордуна кошуп, ошол эле картошканын ордуна мындай пайдалуу кылып туруп ананас кошсо болот да. Мисалы, ошол салат уже өзгөрүп витаминный салат деп аталып калат да. Себеби биз анын курамын өзгөрттүк. Андан кийин ананастын курамында көптөгөн пайдалуу заттар көп да. Мисалы, мисалы организмге оңой менен сиңбеген оор белокторду сиңишине аябай жардам берет да. Майрамдык столдо көбүнчө алкоголь коюлат да. Ошол алкоголдун ичинде этиловый спирт деген бар да. Бул организмге уу болуп эсептелет да, этиловый спирт. Этанол молекуласы суу менен майда аябай жакшы аралашат да. Суу менен майдын ичинде. Суу менен майда аралашкан үчүн организмге дагы оңой сиңип кетет да. Ошондуктан ар бир ткандарга оңой кирип, мындай жакшы заттарды, жакшы мындай пайдалуу немелерди сиңишине тоскоол болот да. Ичкилик бул нерв клеткаларын өлтүрөт, мээге залакасын тийгизет. Биринчиден пациенттин ойлонуу жөндөмдүүлүгү начарлайт, эс тутуму начарлайт. Мындан акырындап мээнин ичине суу толуп калат. Жанакындай эле айтып өткөндөй арактын жин оорусу менен ооруйт. Андан тышкары арак ашказанга келип аткандан кийин биринчи эле ооздун рагы, кызыл өңгөчтүн рагын алып келет, ашказандын рагына, иче карындын рагын алып келет. Боордун циррозун алып келет. Бара-бара жанакындай мышцалардын атония деп коебуз. Мышцалардын өзүнүн жөндөмдүүлүгү начарлап, полиневропатия деп коет. Пациент баспай инвалидтикке айланат. Майрамдык столго көбүнчө майлуу эттер коюлат. Ошол майлуу эттердин ордуна балыктын этин койсо болот да. Себеби балык бул организмдин ичиндеги майын сиңишине дагы жардам берет.
керек эмес майды дагы чыгарганга дагы жардам берет организмге. Биздин салт боюнча кыргыздарда майрамдык столдо эт көбүрөөк болот. Ошол эттин жанына дагы ар кандай мөмө жемиш, жер жемиштерден кошуп койсо, эттин организмге сиңишине аябай пайдалуу болот да. Ошондой эле бир гана конокко барганда тамак жеш үчүн деп максаты менен барбаш керек. Себеби конокко барганда, майрамдык столго отурганда коноктор бир гана тамак жеп эле отурбайт. Мисалы, ошол эле коноктор келгенде стол даярдагандан кийин мындай оюндарды кошуп койсо болот. Тамак жеп атканда тамакты мындай бир аз токтотуп коюп, ар кандай оюндарды өткөрүп, эшикке чыгып, сейилдеп келип, кыргыздардын ар кандай жакшы бийлерден кошуп коюп, ошондой сыяктуу бийлерден кошуп койсо организмге тамактын сиңишине жардам берет. Туздун көп колдонгонун зыяны көп. Ошон үчүн ар бир адамдын өзүнүн физиологиялык нормасы бар тамак аш менен ичкенге. Биздин эле Кыргызстан эл журттун арасында биз дагы биринчи орундабыз жүрөк оору маселе боюнча, онкология оору маселе боюнча. Ошон үчүн аны азайтканга аракет кылыш керек. Ар бир үй бүлө 7 граммдан 5 граммга чейин суткага. Организмдеги ашыкча туз, клетка жана кан тамырлардагы сууну сыртка чыгарбайт. Бул учурда адам шишип, кан басым көтөрүлөт. Туздун көп болуусу жүрөк кан тамыр системасынын иштөөсүнө терс таасирин тийгизет. Илимпостор, Япониянын илимпостору тузду азайтып 7 грамм, 6 грамм суткада норма. Норма ар кимиси ошентип столго да туз бербейт. Тамак ашка туз салышты туура салыш керек. Куюп ар бир үй бүлөгө куюп атканда ошону тусташ керек. Биз болсо былчылдатып этти да тустайбыз, өзүнчө тамак тустайбыз, анан дагы столго койгон болбойт. Алар болсо көп жылдан бери, акыркы 15-20 жылдан бери жүрөк ооруларды азайтышты, тузду аз жедирип. Эми ошо илимпостор айтканга карата биз дагы Американ Всемирная организация здравоохранения да бүткүл дүйнө уюму здравоохранениедан биздин норманы да азайтып койгон. 7 грамм деп 5 жыл мурун 7 грамм болчу бир суткада. Азыр болсо 5 граммга түштү. Анан былтыр чогултуп айтып атат бизди. 7 грамм, 5 грамм көп болуп атат. ВОЗовская программа требует 4 грамма. Эми азайтсак, тамактын дамына, көнгөн оокаттын дамы чыкпай жатат. Ошон үчүн аны чыгарыш үчүн 5 грамм, эң жогору 7 грамм, 5 грамм кылсаңар, эми жашына карата, оорусуна карата, аял зат, эркек зат бөлүнөбүз го. Ошо нормалуу, ага норма карата. Тузду да ошончолук эметиш керек. Көлөмүн билишибиз керек да, нормасын. Бисмиллахиррахманиррахим. Негизги ислам дининдеги тамактануу адептери бул пайгамбарыбыздан келет. Пайгамбарыбыздын адеби, пайгамбардын сүннөтү тамак жегендеги, сахабалардын үйрөткөндүгү, Курандагы адеп, бизге берилген адеп, албетте адам баласынын ден соолугу үчүн кам көргөндүгүн айгинелеп турат. Мисалы үчүн пайгамбарыбыздын сүннөтүнө ылайык, адебине ылайык тамак жешет. Бисмилла менен баштап, Алла Тааланын ысымын улуктап баштап, анан бүтүргөндөн кийин шүгүр деп, альхамдулилля деп Алла Таалага мактоо айтып бүтүрүү. Экинчиден, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын тамактануу адептеринен адалдан болуусун аракет кылуу. Мындай айтканда, адал ырыскыдан табууну акча жолдор менен, ошол эле тамактардын да таңдаганда эт тамагы болобу, продукциясы болобу, кандай тамак азыктар болбосун, адалдан ар кандай химикаттар кошулбаган, же болбосо мууздалгандыгы, бисмиллаху акбар деп мууздалган эттерди, бүгүн кээ бирки эттер мууздалгандыгында шек күмөн бар, мууздалбай арам өлүк болуп калып келгендер, аны кээ бир ошону жеген учурда чындыгында организмге өтө уулуу заттар киргендиги, кандын составында өзү чоң уулуу заттар бар экендигин баарыбыз эле билебиз да.
мына фильтрленбеген бир эмени айтабыз. Ошон үчүн буларда зыян болот экен. Андан кийин сырткары пайгамбарыбыздын сүннөтүнө ылайык 2 маал тамак жеген экен. Биз айтайлы 3 маал деп айтайлы. Мындай айтканда эртең менен кечкисин жеңил тамак, ал эми түштө ошого ылайыктуу баягы иштегендиги үчүн адам баласы бир аз мейли кылдап дейли 1-2 кылдап тамакты оор жесе боло берет дегендей. Бирок кечиндеси эрте жеп, анан кеч жеп жатуу эмес маселе. Ошон үчүн буга да көңүл бурган. Андан кийин аз жегенди пайгамбар сунуштаган. Бир эле учурда көп тамак есе дагы аз-аздан жеп эме кылгыла деген. Чет элдиктер айтат, салатка туз салбагыла, чөп май коюп эле лимонду сыгып, лимондун жыты менен лимондун даамы чыгарат салаттын даамын. Ошон туз аз эле кетет. Эми аны мындай тарбиялаш керек, үйрөтүш керек. Ар бир адамдын өзүнүн жеп аткан оокаттын даамы мына биздин оозубузга келет. Ошон үчүн чайнап атканда, жутуп атканда, соруп атканда тамактын даамы 30 жолу чайнаш керек тамакты. А биз болсо 2 чайнап 1 жутуп атпайбыз бачка жүрүп кечке. Ал туура эмес. Ошондо мынабы органы обоняния, органы чувств, ошону тарбиялашыбыз керек аз тузга. Тузду азайтыш керек. Майрамдык столго даңа азыктардан дагы басым жасап, эттен төмөн кылбай кошуш керек да. Дана азыктар бул организмдин негизги фундаменти деп ата кетсек болот. Адамдын булчуңдарын, сөөктөрүн, башка ткандардын түзүлүшүнө бул фундамент болот да. Ошондуктан даңа азыктарды организмге жакшы сиңиш үчүн аны мөмө жемиш менен, жер жемиш менен дагы кошо, мындай мисалы койдун этине, уйдун этине караганда тооктун этин, индиктин этин, жана коёнун этин кошсо, бул улууларга, мисалы үчүн 40тан ашкан биздин тургундарга аябай жакшы болот да. Себеби ал 40тан ашканда организм мындай кандай десем, аш кылганга мурун жаш кезге караганда кыйыныраак болот да, тамакты аш кылгангачы. Ошондуктан жеңил этти кошуш керек. Толук түрдө баягы майды адамдын тамагынан алып салган ал анча туура эмес. Анткени толук түрдө ошо айрыкча берки малдын майын алып салсаң толук түрдө ал аделе жакшы натыйжага алып келбейт. Ошондуктан келип туруп ошо малдын майы баягы тамактанып атканда көлөм алсаң, ошо малдын майы где-то 5-10% ашпаш керек да. То есть 100 грамм тамагыңан 5-10 граммга чейинде болуш керек да ошо малдын майы. Ошондо жок зыян эмес деп айтпайлы, болот да. Бирок эгер жүрөк ооруң бар болсо, холестериниң бийик болсо, неме болсо, анда кичине подходдор уже врач менен келиштирип уже өзгөрөт. Бул популяцияга айтылган, элге айтылган неме боюнчачы рекомендация. Бирок жүрөк кан тамыр ооруң бар болсо, анда кичине өзгөрүлөт да буга подходдор. Баягы келип туруп бир нерсе туура болуп атат да, бардыгынын асастан бардыгы жакшы депчи. Эми аны дагы бир айтып кетет элем, баягы неметип атканда балдын майынан эң мындай пайда, эми башкача неметпесин эң пайдалуурагы бул жылкынын майы да. Баягы жылкынын майында көбүрөөк немелер неметет. Баягы майдын зыяндыгын, малдын майынын зыяндыгын эмнеден билсең болот? Баягы тоңгондон билсең болот да. Эгер тоңо турган неме градусу канчалык ылдый болсо, ал май ошончолук зыяны денеге, ден соолукка зыяны азыраак да. Мисалы баягы жаз кезинде 20-25 градуска
куйдун майын, койдун майын, эчкинин майын, жылкынын майын коюп койсоң, жылкынын майы тоңбой тура берет. Эң биринчи эчкинин майы тоңот. Майрамдык столго консерваланган азык түлүктөрдү кошушат. Ошолордон этият болуңуздар. Себеп дегенде майрам учурда уулангандар көбөйүүдө. Тез жардамды чакырышыбыз керек. Себеби деген ал 1 сааттын ичинде адам катыш болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн бул жерде ботулизмдин основной негизги дарыланышы бул деген ботулизмдин немеси бар. Сывороткасын вводить этиш керек да. Адамга сайыш керек. Ал только стационарларда болот, больницаларда. Ошон үчүн биздин эң негизги себебибиз муну ички жуусу менен ашказанды жакшылап жууп туруп, тез жардамды тезинен чакырып туруп, больницага алып барып жаткырышыбыз керек. Мисалы, газдалган суусундуктар бул көнүмүш адатка айланып, майрамдык столдо ошо менен коштолот да, газдалган суусундуктар менен. Ошондой эле коробкадагы ширин соктор да кошо коюлат. Бунун баары организмге чоң зыян келтирет. Себеп дегенде ошол суусундуктардын ичинде шекердин пайызы көбүрөөк. Шекердин нормасы 50 грамм, чоңдорго 45, 50, 55. Жашына карата, жанагы иштеген ишине карата, ошого карата биз дагы ошо шекерди нормалаштырабыз. Орто силерге окшогон жаштар, көп кыймылдаган жаштар, водители, шопурлар, жанагы жер казкыч, жана жер менен иштегендер, алардын баары 65 грамм, 70 граммга жери суткада жеш керек. Калгандары, ал деген эртең менен 2 чын чай ичесиңерби? 5 граммдык сахар көлөмү, 2-10 грамм. Түштө 2 пиала чай ичесиңерби? 2 чайный ложка 5 граммдан 10 грамм. 40 бу? Кечинде. Ошентип 60 грамм норма болуш керек. Бирок анын ичине кирбейт. Таттуу булочка, печенье, конфет. Эгерде перекус кылып эртең менен кокаттан кийин түшкө жер 1-2 конфет жесеңер, ал жеп күйүп зат алмашуу менен чыгып кетет. Жанагы энергия траты дейт ошо менен. Бирок нормасы бар, аны деле күндө жеш керек эмес. Россиядагы илимпоздор айтат, жаш кезинде сахардан чылап жеген чайга, кофеге тим эле кайсы бирөөлөр нанга майлап жешет экен, май майлап туруп үстүнө сахар сээп жешет экен. Айдагылар жей тургандай эмелер шашып пушуп, бутерброд кылып. Ошо жаш балдар кийин чоңойгондо алкаш болуп калат экен. Ошон үчүн алар Россияныкы, Россия 1деги суукта, таттуу жегенге көп мажбур болушат экен.